Урматтуу партнерлор, бүгүн WhatsApp рассылка менен кандай иштейбиз көргөзүп берем. Ал үчүн WhatsAppка киресиздер. Бул жерде меники мынакей настройкиге киресиздер. Бул жерде настройкини киребиз. Настройкиге кирсеңиздер, iPhone боюнча көрсөтүп жатам сиздерге. Списки рассылки деген жер бар. Ошол жерге эле ортосундагы стрелканы басасыздар. Бассаңыздар, мынакей рассылка группа 1 дейт. Биринчи группа меники турат. Эми новый список деп эң ылдый жагында экинчи рассылка группаны азыр ачабыз. Мен бая күнү Адан башталгандарга келдим эле. Бүгүн Бдан башталгандарга кирейин. Бир группада сиздер 256 кишини кошсоңуздар болот. Бир группага. Экинчи группа кылып эле ушинтип 256 максимальный болот экен, ошондой кыласыздар. Мен азыр Бдан баштайын. Бирок азыр 256-ны эметкиче сиздерге түшүндүргүчө көп убакыт өтүп кетет. Азыр эме кылабыз. Бул жерге өзүңүздөрдүн командаңыздардагы кишилерди жана ошондой эле эмелерди кылсаңыздар болот. Тааныш каттала элек адамдарды. Эң башкысы жанакы эмелерди эле кылбайсыздар. Башка структураны же болбосо эмелерди кылбайсыздар да. Башка структура же болбосо дагы мындай катталган бизнес структурага тиешеси жокторду кошпойсуздар, калганын баардыгын кошосуздар мынакей. Монтип эле ар бирин кошуп чыгасыздар. Мен азыр 17 кылды, азыр бир 20га чейин кылып коеюн. 20га чейин. Жакшы жери бир убакытта сиздер эме кыла алат экенсиздер да. Мынакей 25 адам менен создайт. Мынакей кошуп алгандан кийин создайт дегенди басасыздар үстүндө, көрдүңүздөрбү? Создайт мынакей. Экинчи менде уже WhatsApp группа ачылды, рассылка. Мынакей. Бул жерге атын дагы коюп алсаңыздар болот. Менки азыр атын коюп алсаңыздар болот. Менки азыр коюлбай калды. Койбой деле койсоңуздар болот. Же коюп деле алсаңыздар болот да. Мынакей эми могу жаңы 25 кишиден турган мынакей эмем чыкты, менин. Бул жерден эми биз эме кылабыз. 25 адамга биринчи сиздер текстти даярдап алышыңыздар керек. Мынакей. Мен текстти даярдап алгам. Бизде жанакы эме текст эме болуп атат, виптер үчүн премиум пасуда мынакей. Ушуга текст жаздым. Анан бул жерден сүрөт тандайм. Сүрөттү кошосуздар же болбосо эме кыласыздар. Сүрөттү дагы даярдап алышыңыздар керек. Мынакей текстти